Жалгыз эле аял күнөөлүү эмес. Назира Айтбекова наристелердин ташталышына жалгыз эле аял күнөөлүү эмес экенин айтты. Ал баланын атасы дагы жоопко тартылышы керек дейт. Эмне үчүн ошол төрөгөн кыздар эле жоопкерчилик тартып атат? Эмне үчүн ийне жибине чейин чыкпай атат? Аны ким зордуктап кетти? Балким билбейм, кандай болуп боюнда бүттү? Ал ошо боюна бүтүргөн атасы ким? Ал дагы кошо жоопкерчилик тартсын. Эркектер кошо жоопкерчилик тартышсын. Эмне үчүн аялдар жалгыз эле кор болушу керек? Ажырашып кеткенде да биз күнөөлүүбүз, бала менен калып калгандагы биз, алименти жок жашаганда биз, жалаң аялдар. Эркектер уругун көрүнгөн жака сээп, катын жолдо бала белде деп коюп эле жүрө бериш керекпи? Эмне үчүн коом ошол жаатты карабайт? Эмне үчүн аялдардын укугу корголбойт, тебеленип атат? Эске салсак, 8 ноябрда Бишкекте таштанды челектен эркек бала табылган. Кийинчерээк Ымыркайдын апасы аныкталып кармалган. 19 ноябрда Арча Бешик конушундагы үйдүн короосуна баласын таштап кеткен 20 жаштагы кыз аныкталды. Ал арада Жалал Абадта дагы 18 жаштагы кыз төрөп Ымыркайын таштандыга калтырганы маалымдалды.